Turaverasan soňra bolmaşyna siz çetek diýip görüp turasy. Hazır bu işxanany komissiya tüzüldü. Tekşerip çıkıp oturdu. Kollektivde ortada olan psikolojik обстановка içine turamaz. Bu mesela makul. Kandayla жақсы işleve gidersizler. Mesela жақсы бар ideali yok işte orasına. Onda ıntımақ keyif olmazsa жұмыс жүрбейді. Kандай жетекчi olma, indi olma turabız. Okuş etse kıyın жетекчi olmasa sizler kollektivde ıntımақ tap kelsеңер жұмыс жүреді. Жұмыс тауып барасың, жұмыс жүрбейді мысалы, бойынша. Мысалы мен азыр көзім жетпейді, мынаны жұмыс кетеді. Жұмыс болбайды. Көзім жетіп отады, жұмыс болбайды. Бойынша кетсек. Ошон үчүн азыр териштирип, тыкан карап чыгалы, аны бир вывод кылалы. Тура көрсө. Азыр отуруп бергенде пайдасы бир сере уктук, мен жана айтпадымбы. Мен мэрияда силер келдиңер, мен силерди угуп алгандан бир тараптуу болбосун, кимге сөз болбосун. Ошол жака барайын десем, аны биякта прессаны барып чогулталыпсың. Кимге айтып, кандай болду билбейм. Ошон үчүн мен мына эми ачык сүйлөшүп, жок, эми сага жетекчи алып бияка сөз берип коелу, андан кийин жанагындай. Emin çiminde gelgenime mağa 3. yıl boldu da arkadaşlar tura bizde her bir nedeliye sayına panedelin tekrar edip koyup bizden geniş midir? Ayrıca şu köp mesela söyleşiler hemçilikte kanday bolsa şu oyunun aytışı bu boyunca çekim çıkarttı. Ama ошонун негизинде бул козголушуп болгондо бирок ошонун негизинде иш алып барабыз. Анан мүмкүн менин бул жерде катан болгондо бурунку жетекчилерге салыштырмалуу ушул ар бир нерсени ортого салган мүмкүн. Бирок ушул элден ушул ортого салганда баягы талаштан тактык жаратып деп булага ушу 2 жылдын ичинде ВДСти киргизди. ВДС киргенден кийин жогоруда айтып аткандай эле жакшы жыйынтыктар болду. Анын негизинде андан сырткары конечно албетте ушул жерде отурган балдар иштеп берди. Мен жалгыз мен болгон чечим чыгарам. Булардын сунушу менен кандай болуш керек ошол гана нерсе жетекчи катары. Ал эми жогоруда айтып атканда эң негизгиси бул менин колумдагы бул көзү главный инженер. Главный инженер бүт немеге жооп берип бүт баарын ошол алып барат. Анан конечно мен ал менен макулдашып туруп эми бул жерде 3 орун басар бар. Ошону менен иш алып барам. Анан кандай болот да баары ошолор аркылуу келет да. Бул жерде турганда мен сурайм. Анан мен бул жерде айлык тууралуу, анан кийин келишпестик тууралуу, көмүр тууралуу эми алуу боюнча бүт баары жана айтып атканда көмүр дагы авария болгондо бүт баарын ортого туралып ушул жерде мына главный отурат, Түркия башчылары отурат болгондо ошол учурда кагазга түшүргөн эмеспиз. Кийин текшерип жыйынтыгында өзүңүздөргө маалым болгондой баары ордуна түштү. Андан сырткары мына айлыкты дагы айтып атышпайбы өйдө келгенден бери 110%ке көтөрүлдү. Мурун мисалы үчүн көп нерсе эки жака кетип атса, ошол нерсени баарына түзөдү. Бүгүнкү күндө биздин эң акалатыбыз 18.400 болду. Кечегиде дагы ошол бизде бөлүм башы бар, 6-7 бөлүм бар. Ошонун бирөө мисалы үчүн ошол снабжение багы неменин айлы ошону вообще башка жактан алып кетти. Бул жерде чындыгында мен ачык эле сүйлөп коеюн. Буга чейинки мурунку директорлерде вообще башкача. Кандай сөгүнүксө да унчукпайдылар. Кандай нерселерди кылса унчукпайдылар. Кандай көмүрлөр келсе, кандай көмүрлөр жабылган. Мен Алишер Кубанычбек Алишеровичтин убагынан бери иштейт. Ondan kийинки директордер мисалы үчүн кандай көмүрлөр келди. Даже сары таштар келгенде дагы жабып жүрүшкөн, ун чыккан эмес. Просто бул жерде азыр биз эки тарап болуп калды. Бакчы менен айтканда, мына мисалы үчүн мурунку тарап директор болуп барат, жакында вообще баардыгы өзгөрөт. Мындай деп аткан экен. Аны уктук биз, о мэрияга да кимдерге акча алып барып берген, кыскасы ошол келем деп даже галстугун таанып ошол жерге барган экен, биз уктук. Ошонун кадрларын баардыгы ушул жерде күтүп турушкан. Азыр жаңы директор келет деп. Биз ошондой эки тарапты коруп калдык. Мен просто бир тууган указ үчүн мен ушуларга мындай жек көрүнүп атам да. Бирдеке деп айтсаң эле сразу указ мынтип атат, антип атат деген сөз болот бул жердечи. Бирок бул жерде дисциплина эки тарап. Азыр мен мисалы үчүн явно эле билип турам, азыр буну эртеп кетириш керек дагы, главный инженерди директор коюш керек. Ошонун кадрлары плюс мурунку директор менен байланышы бар азыр. Мына бул эжелердин баардык байланышы бар. Ona Ozguрлук дегендер дагы кошо биргеликте иштешип жүрөбүз. Главный инженер ким билет? Главный инженер бияк, бул жактын кайнысы бул жак уюштуруп атат баардык нерсе. Бул жак ачык эле болуп калды мен. Эгер ушул указ ушундай болуп атат, андай болуп атат десе мен азыр арызымды жазып чыгып кеткенге мен таярмын.
Men просто ушунча жыл иштешип жүрдүм, просто жардам берейин деп гана жүрөм. Мага эгер ушунда мен тоскоолдук болуп аткан болсо, мен азыр артын жатып чыгып мен таяр. Башында бир ошондой сөз болгон. Иниси иштеп атат. Бир туугандар мындай жерде иштегени болбойт деген сөз болгон. Баштагы мурунку кадр эмебиз бөлүм башчысы өтө грамотный, көп жыл иштеген, тажрыйбалуу кыз болчу. Ошол айтып койгон кезин мынасынан деп кетти мына. Айдады ошол айтып койгон. Эмне деп айтып койду? Ошол бир тууган эме иниси иштегени болбойт деп койгонуна. Жумуштан кетиришти аны. 21 жыл иштеген кыз болчу. Ал документтерден такталат, аны мен сүйлөгөнүмө күлбөңүздөр. Мына жерде балдардын бардыгы контрол менен барып аттык. Барганда эми өзүбүздү бири-бирибизди жакшырдык чындыгында. Болбосо ачык мына барганыңа айткыла. Каерде кайсы жерде мына түнү барып аттыңар, саат 11-12, 1, 2, 3-4 текшерип аттыңар. Начальник участкалардын бардыгы бар. Мына жерде текшерүүлөр чындыгында өзүбүз кармадык. Анан кийин баягы биз мына неме боюнча, бухгалтерия боюнча деп атасыңар. Онун арасында дагы толгон нерсе бар. Эми биз мындай нерсе болсо, onu kalgan vakti aytып беребиz. Мындай кылабыз. Мына кел. Вообще андай болгон жок. Азыр бүт бар. Мен мындай кылабыз. Теристерге комиссия алган, калган теристерге турабы? Мак, эн тура. Az biz yetenek sesini tiybe özüne sokakta hoş görmek olur. Yetenek böyle. Az süleşip alsın az da. O sөгүп өтөт. Аял киши барбы, жашы барбы, карысы барбы, эркек, аял киши, кыздар, балдар жок, андай эме жок, чек жок да. Ош жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчиси кызматкерлерин уят сөздөр менен сөгүп тилдейт. Мамлекеттик кызматкердин этикасын сактабай, орой мамиле жасайт дешти мындагы чогулгандар. Ошондой эле бөлүп жарууга жол берип жатканын айтышты. Айрымдары негизсиз кызматтан алындык деп даттанышты. Жетекчинин этикасы жөнүндө түшүнүк жок. Жетекчинин этикасы деген документтер бар, мына ким юристтер бар мында кезине. Ал жөнүндө түшүнүк жок. Мына ал жердеги чогулушка катышкандардын баардыгы положа руку на сердце билесиздер, угу эле жүрөсүздөр. Коллективдеги. Туурабы? Мен калп айтсам айткыла, сөгүнбөйт, дебейт деп көргүлө элдин астына. Мени винам олдурдан болгонум болду. Жебешчилик мамилемдагы бир тарапты карайт. Алайдан болдумбу, иштейтин болсо жок. Жамааттын ичинде ишкана жетекчиси Бекмурза Эргешевдин бир тууган иниси иштеп келгендиги маалым болду. Ал башка кесиптештерине кысым көрсөтүп жатканын айтышты. Иниси мемедеге тат, коридордоге татса, силер неге барасыңар, неге айтпайсыңар, силер неге онтесиңер, мага айтышыңар керек эле дейт. Биз менен жолубуз бирдей эле. Бардыгыбыз бирдей эле иштеп жүргөнбүз бул акчанчы. Ошодон кийин бизде кысым алып, көчөдөгө татсам, сүрөткө тартып ташташып бири-бирине. Мыналар сүйлөп атат деп, интилге болуп атат да бул жерде. Сүрөткө эмнеге? Ынтымак деп сиз өзүңүз көп айттыңыз постоянно, туурабы? Бирок бул жерде ынтымакты жок кылган өзүңүз болдуңуз. Туура. Мына мисалы үчүн эми Бекмурза Аскарбаевич мындай да, ынтымак деген бул жөнүндө сөз менен ынтымак бол десе боло турган нерсе эмес булчу. Ошого ынтымакты кылыш үчүн ниет кылыш керек да. Анан жакшы өнүгүү жолуна кетип атканда ушундай чыгып башкалар келгени мен үчүн өтө таң калыш болду. Жылуулук ишканасынын жетекчиси Бекмурза Эргешевдин тарапташтары жогоруда айтылган каралоолорду четке кагууда. Анткени жетекчи дайындалгандан бери ишканада бир топ өзгөрүүлөр болгон дешти. Арыз бар да, калп бар да, калп кантип калп айтсын. 1500 жылына арыз түшүп аткан арыз 298ге түшүп. Эмненин негизинде чыгып атат? Ар бир арыздоочу жашоочуга кирип, биз айтсак дагы арасынан бирөө чыкпапты. 290. Мен айтпайм, барды идеалдуу депчи. Бирок Кудайга шүгүр. Биз келгенден кийин ошол жетек Бекмурза Аскарбаевич келген. Мына жыйынга катышкан кала башчысы эки тараптын тең үнүн жеринде угуп, бул маселеге чекит коюудан карманды. Ишкананын ички наразычылыгы боюнча Ош шаардык мэриясында атайын комиссия түзүлүп, кызматтык иликтөө жүргүзүлмөкчү. Ага чейин жетекчинин бир тууган иниси убактылуу иштен четтетилет.
Эми ошо эркек аял барып отуруп ашатканда отура эмес. Эркек болсо деле тура эмес. Чын айтса, жетекчи болуш керек. Мен айткам, сен жетекчи ушу коллективдин баарына сен ушу ишканага сен жоопкерликчү сенсиң дегем. Өзүң ошого жараша алып жүр дегем. Турган энисин жумуштан алды. Азыр жумуштан кетсин, алсын, анан калганын көрө. Иә. Ал энеси катары келгенби же жөнөкөй бир кызматкер катары келгенби, анан жумуштан алынышы? Жок, временный эми жана коркуп түркүтүү деген сөз болбоду. Мен ошон үчүн айттым. Коркуп түркүттү алып чыгып алып, бирөө экинчиси чыгып атат. Мен да келип кайрадан коркутту, бирөөсү тияктан коркуттуп атат. Ошон үчүн азыр мону териштирсе, жумуштан кичине астранет турусын, анан дальше көрөбүз. Ош шаардык муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасында 150дөн ашык кызматкер иштейт. Жетекчинин ишмердүүлүгү боюнча буга чейин да нааразычылык жаралып келген. Кезинде Ош шаарынын мэри жамаатты элдешүүгө, ынтымакташып иштешүүгө чакырган. Улукбек Салиулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.